Assalamu алейкум, урматтуу Көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Чолпон Ата шаарында Көкбөрү майрамы бүгүн жыйынтыкталат. Бүгүн финалдык оюндар жүрүп жатат. Бул чыгарылышта Кыргызстандын Достук кубогу менен Казакстандын Түркестан командаларынын ортосундагы оюн жана Кыргызстан менен Казакстандын ардагерлер командаларынын оюндарынын жыйынтыктарын айтып беребиз. Кыргызстандын ардагерлер курамасы Казакстанды 4-0 эсебинде утуп алды. 3 салымды Мирлан Алсейитов салса, Эрмек Шейкитов бир жолу улакты Тайгазанга ыргытты. Ал эми кыргыз-казак клубтарынын ортосунда орун алган Достук кубогунун алкагында Кыргызстандын Достук командасы Казакстандын Түркестан жааты менен 3-чү орун үчүн беттешти. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма күйбүз толугу менен кошул. Оюндагы эсеп сандары 5-мүнөттө ачылды. Кубаныч Султан уулу жекеме-жеке эрөөлүндө мыкты болуп, улакты көтөрүп чыгып, каршылаштарынан мыкты буйтап өтүп, Тайгазанга жакындап келип, биринчи салымды ишенимдүү аткарды. 2 мүнөттөн кийин эле эсеп сандары 2-0 өзгөрдү. Брабуста ойноткон Султан Русланов жерде жаткан улакты илип, чоң ылдамдык менен атаандаштарын жеткирбей, Тайгазанга келип, экинчи аракети менен силкип, пакыр улакты Тайгазанга таамай киргизди. 8-мүнөттө Кубантай кайрадан жекеме-жекеде мыкты болуп, андан ары Манас Ниязовго өткөрүп берүүнү жасады. Кулундуну ойноткон Манас чоң ылдамдык менен Тайгазанга келип, эч бир тоскоолдуксуз улакты Тайгазанга ыргытты. 12-мүнөттө Достуктун капитаны Кыяс Ниязов жерден улакты эңип барып, оюндагы 4-чү салымдын автору болду. Биринчи таймдын бүтөрүнө 5 секунд калган учурда Марлис Койгелдиев менен Элдияр Жеңишбеков кош колдоп улакты Тайгазанга ыргытышты. Ошентип биринчи таймда Достук Казакстандын Түркестан клубун 5-0 айырмасында жеңди. Экинчи таймдын биринчи мүнөтүндө Түркестандын оюнчусу Шымболот Айтурганов командасынын биринчи салымын салды. Бул учурда кыргыз улакчылары ага тоскоолдук деле кылышкан жок. Экинчи таймдын 10-чу мүнөтүндө Султан Русланов өзүн мыкты көрсөтүп дубль жасап койду. Ошентип экинчи бөлүк 6-1 айырмасында жыйынтыкталды. 3-чү таймдын башында Кубантайдан пас алган Аскат Аскаров көк мончок менен шамалдай сызып барып, Тайгазанга командасынын 7-чи салымын салды. Андан кийин Султан Русланов атаандашынын колунан улакты жулуп алып, ийинине өңөрүп алып, алыстан эле ыргытып салды. 3-чү таймдын 6-чы мүнөтүндө Манас Ниязов Тайгазандын түбүндө жаткан улакты көтөрүп, Тайгазанга таамай ыргытты. Эсеп сандары 9-1. Достук муну менен чектелген жок. Достуктун 10-чу салымын кайрадан Султан Русланов салса, 11-чи улакты Марлис Койгелдиев менен Кубантай кош колдоп ыргытышты. Беттештин бүтөрүнө 2 мүнөт калган учурда Рахымжан Алдашов Түркестандын 2-чи салымын салды. Акыркы мүнөттө Түркестандын оюнчусу Нурислам Төлөп жерде туруп улакты Тайгазанга түртүп койду. Бирок калыс буга көздү жумуп, салымды эсепке алды. Ошентип оюн 11-3 эсебинде Достуктун жеңиши менен жыйынтыкталды. Бул оюнда Султан Русланов покер жасап 4 салым салгандыгын айтып өтөлү. Урматтуу көрөрмандар, оюн тууралуу ой пикир билдириңиздер.